Сеулда дарыгерлер коронавирусту атайын чыктарда текшерип жатышат. Бул тууралуу абалды чагылдырган видео сүрөттөр тарап маалымат булактары жазышууда. Шаардагы ооруканалардын биринде дарыгер жана бейтаптын байланыссыз текшерилишин шарттаган атайын алачыктар орнотулган. Ал ачык тунук болуп, адис менен бейтап бирине бири көрүнүп турат деп айтылат маалыматта. Текшерүү процессинде бейтап алачыкка кирип, дарыгер колдоруна атайын мейли кийип бет кап тагынышат. А бир жаран текшерүүдөн өткөндөн кийин алачыкты дезинфекциялап чыгышат. Ал эми бейтап менен дарыгер жакындан байланышпай, телефон аркылуу сүйлөшүшөт. Маалымат бак Супер KG. Милиция кызматкери көчүдө эркек кишини бир тепкен деген видео социалдык тармактарга тараган. Автордун айтымында окуя Кудайберген базарынын аймагында болгон. Бул тууралуу бүгүн 2 апрелде Бишкек шаарынын комендатурасынын басма сөз кызматы билдирүү жасады. Бишкекте эркек кишини тээп жаткан жаран Кудайберген базарынын күзөтчүсү тасмада адамды тепкен жаран милиция кызматкери эмес деп жооп беришти аталган мекемеден. Маалымат булак Элдик медиа. Өзбекстандан гуманитардык жардам келди. Өзбекстандан берилген гуманитардык жардам кабыл алынды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиришти. Бүгүн 2 апрель күнү Өзбекстан Республикасы тарабынан берилген гуманитардык жардам иретинде он коргоочу комбинезон, бир жолку колдонуучу респиратор, бир жолку колдонуучу колгап жана башка санитардык дезинфекциялоо үчүн колдонуучу каражаттарын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабыл алды. Жардамды Ош областында Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев, өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Өзбекстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкы инспектору капитан Бабур Эшмотов, Өзбекстандын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Андижан областтык башкармалынын башчысынын орун басарынын катышуусунда өткөрүлүп берилди. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругу менен гуманитардык жүктү кабыл алып жерине жеткирүү иштери үчүн Өзгөчө кырдаалдар министринин техникалары жана базасы даярдалган. Гуманитардык жардамдын курамы 10 000 тонна, коргоочу комбинезон 7 000 дана, бир жолку колдонуучу респиратор 7 000 дана, бир жолку колдонуучу колгап 20 000 дана, коргоочу көз айнек 500 дана, приометр 200 дана. Маалымат бак Супер KG. 4 апрелден баштап кыргыз-казак чек арасындагы айрым өткөрмө пункттары унаа каттамдары үчүн жабылат. Казакстан 4 апрелден баштап мамлекеттик чек араларын унаа каттамдары үчүн убактылуу жабат. Бул тууралуу казак басмалары жазышууда. Маалыматка ылайык, Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан жана Кыргыз өлкөсү менен чектешкен аймактарындагы өткөрмө жайларын жабат. Мындай токтом 30 мартта кабыл алынган. Кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө пункттары: Аухаты Жамбыл обласы, Кордай Жамбыл обласы, Супатай Батыр Жамбыл обласы, Сартобе Жамбыл обласы, Кеген Алматы обласы. Маалымат булак Супер KG. Филиппиндин президенти карантинди бузган бейбаштарды атууга буйрук берди. Филиппиндин президенти Родриго Дудерте полиция кызматы менен аскерлерге коронавирус жуктурган адамдар карантин эрежелерин бузса же алардын ишине тоскоолдук жаратса атып салуу керектигин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. Президент Дудерте жергиликтүү телевидениядан калкына кайрылуу жасап, коронавируска шек жаралып, карантинге жөнөтүлгөн жарандар боюнча: "Менин полиция менен аскерлериме буйругум: эгер коронавирус жуктургандар силерге тоскоолдук жаратып, ден соолугуңарга коркунуч жаратса, өлтүрүү аткыла. Түшүндүңөрбү? Өлтүрүү аткыла" деген. Кийинчерээк президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчысы элдин көңүлүн бурдуруу үчүн гиперболаны колдонуп ашыкча айтканын билдиришкен. Ал эми улуттук полициянын жетекчиси президентти актоого аракет кылып, ал коомдук тартиптин олуттуу модуль экендигин билдиргиси келди деген. Ошондой эле куралдуу күчтөрдүн эч кимди ата турган ою жоктугун кошумчалаган. Акыркы маалыматтарга караганда Филиппинде 2300 адам коронавирус жуктурганы аныкталып, 96 адам оорудан көз жумган. Маалымат бак Супер KG. Кыргыз почтасы: пенсияны бул жолу өзүбүз жеткиребиз, үйдөн чыкпаңыздар. Кыргыз почтасы пенсионерлерди үйдөн чыкпоого чакырып, бул жолу пенсия ар биринин үйүнө жеткирилип берилерин жарыялады. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы тараткан маалыматта республиканын бардык аймактарында почта бөлүмдөрү 9 апрелде ачылары,
Поштоочулар ошол эле күнү пенсияны тарата баштай тургандыгы белгиленди. Мекеменин маалыматына караганда, коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында бардык почта бөлүмдөрү жана кызматтык автоунаалар дезинфекциядан өттү. Бул үчүн 1800 атайын кийим, 10 000 бет кап, 8 000 мээли жана 920 литр антисептик сатылып алынды. Мамка аттоонун кайрылуусунда өтүнөбүз, үйдөн чыкпаңыздар. Поштоочулар ар бириңердин үйүңөргө барып пенсия же жөлөк пулду жеткирип берет. Эгер зарыл болсо дем алыш күндөрү да иштешет деп айтылат. 25 марттан 15 апрелге чейин Кыргызстанда коронавируска байланыштуу көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал режими киргизилип, көп мекеме ишканалар убактылуу жабылган, адамдарга себепсиз көчөгө чыгууга, топтолууга тыюу салынган. Маалымат булак Азаттык. Өкмөт башчы ар бир муктаж үй бүлөгө жакшылап кам көрүүгө чакырды. Кыргыз өкмөтү коронавирустан улам түзүлгөн кырдаалда колу жука үй бүлө кароосуз калбайт деп убада берүүдө. 2 апрелде премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев өкмөттөн жөнүн өткөрүп, бардык муктаждыктарды азык-түлүк менен камсыз кылабыз деп айтты. Өкмөт башчы коменданттык саат киргенине бир жума болгонун, көпчүлүк адамдарда тамак аштын запасы бар экенин, бирок аз камсыз болгон үй бүлөгө азык-түлүк түгөнүп баратканын белгиледи. Абылгазиев: биз мындай көйгөйгө кабылган ар бир үй бүлөгө кам көрүшүбүз керек. Аз камсыз болгон үй бүлөгө тамак аш жеткирүү иши башталды. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен бирге тез арада бардык тизимени кайра карап чыгып, кылдат жана терең талдоо жүргүзүүгө тийиш деди. 18 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 116 адамга жукту, алардын 3-өө айыгып чыкты. 15 апрелге чейин көпчүлүк аймактарда өзгөчө абал режими киргизилип, ишкана мекемелердин көбү токтоду. 20 мартта премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев өлкө экономикасындагы абалды оор деп балап, быйыл казынага 450 миллион доллар түшпөй калышы мүмкүн экенин айткан. Маалымат булак Азаттык. Билим министри ушул күндөрү балдарыңар менен сырдашып пикир алышкыла. Кыргызстандын билим берүү жана илим министри коронавируска байланыштуу үйдө олтуруп калган ата-энелерге кайрылып, бул күндөрдү балага таалим-тарбия берүүгө, кеп-кеңеш айтууга, руханий жактан демгүч ишеним берүүгө чоң мүмкүнчүлүк катары колдонууга чакырды. Министр Канибек Исаков ушул күндөрү балдар кыздарыңар менен чын дилден сырдашып, алардын ой тилектери, классташтары, курдаштары, мугалимдери, келечек максаттары жөнүндө пикир алышып, өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, жол көрсөтө турган шарт болуп жатат деп белгиледи. Өз кайрылуусунда ал балдар менен кошо китеп окуп, алардын жан дүйнөсүн байытып, акыл эсти өнүктүрүүчү интеллектуалдык жана улуттук оюндарды бирге ойноп, ата-энелик жылуулук, мээрим, сүйүүн тартуулап, ар тараптуу камкордукка алууга чакырды. 18 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус жуккан 116 киши катталды. 15 апрелге чейин өлкөнүн айрым аймактарында өзгөчө абал жарыяланып, мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайларда убактылуу жабылды. Азыркы кезде сабактар интернет аркылуу уюштурулууда. Маалымат булак Азаттык. АКШ коронавируска каршы Орусиядан дары-дармек сатып алды. АКШнын мамлекеттик департаменти шаршембиде Нью-Йоркко Орусиянын учагы менен жеткирилген дары-дармекке байланыштуу түшүндүрмө берди. МАМ департаментинин басма сөз катчысы Маргон Ортогус АКШ менен Орусиянын президенти Дональд Трамп менен Владимир Путин 30 мартта телефон аркылуу сүйлөшкөндө Москвадан коронавирусту дарылоого керектүү медициналык жабдуу сатып алуу тууралуу макулдашканын билдирди. Ал тараткан маалыматта эки лидер катачылык маалында бири-бирине гуманитардык жардам көрсөтүп туруу тууралуу сүйлөшкөнү айтылат. Бирок Ортогус дары-дармектин көлөмү, баасы жөнүндө эч кандай маалымат берген жок. Мындан 2 күн мурун Дональд Трамп Владимир Путин менен Орусиядан медициналык жабдуу алуу тууралуу макулдашканын билдирген. АКШдагы жалпыга малымдоо каражаттарында бул маалымат кеңири чагылдырылган эмес, бирок орусиялык басмалар бул жабдуу каражаттарын Москва Вашингтонго бекер берип жатканын жазып чыгышкан. Маалымат булак Азаттык. Кара сууда маршруттук баракчасы жок жүргөн адамдар кармалды. Кара суу шаарынын күндүз маршруттук баракчасы жок жүргөн 4 жаран кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына Ош, Ноокат жана Кара суу райондук комендатурасынын маалымат борборунун кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Кечээ 1-апрелде Кара Суунун көчөлөрүнөн маршруттук баракчасы жок жүргөн бир нече адам кармалып, аларга үйүнө баруусу керектиги эскертилген. Кармалгандар банкка жана дүкөнгө бара жатканын айтышкан. Кийин ошол эле адамдар Бөкөнбаев атындагы Сейил багы тарапка бара жатканда кармалышып, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан соң экспресс-тест тапшырышкан. Албетте, мындай аракеттер ар бир эле жаранга жага бербесин түшүнүп турабыз. Бирок калкыбыздын саламаттыгы үчүн ушундай кадамдарга барууга мажбур болуудабыз. Ыңгайсыздык жаратып жаткандыгыбыз үчүн кечирим сурайбыз, деди Ашырбаев.